Бұл бойынша мен өзімнің бұл мәселе бойынша материалдарды өткен емеспін, бірақ ошентсе айтып берейін не болғанын. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Солтон сары Бучук кени бойынша бұл илгери 1968 жылдары Союз убагындагы ошол геология боюнча иш-чараларды жүргүзгөндө ошону изилдөө боюнча иштер жүргөн экен. Ошентип жүрүп отуруп 91 жылдары Кыргыз алтын ишканасы түзүлүп, анан Америкадан келген Санта-Фе деген бир ишкана менен чогуу иш жүргүзүп, ошонун алтын кенинин запасын такташыптыр. Такташып, ошол алтын кенди тактагандан кийин бул алтын кен алтын өзү Кыргыз алтынынын балансын өтөт. Ал убакта 8 тоннан тегерегинде запас бар дептир алтын. Ошондон кийин 2007 жылдары дагы ар кандай иш-чаралар өтүп, бирок Кыргыз алтынынын өзүнүн азыркы берген маалыматтары боюнча ошол убакта алтындын кенинин баасы ылдый болгондуктан иштетилбей жүргөн. 2009 жылы 9 май экен азыркы иштеп жаткан Кытай Жонжи Майнинг деген компания өткөрүлүп берилет. Өткөрүлүп берилип, ошол убактан кийин георазведкага деп лицензия берилет. Лицензия берилип, алар ушундай иш-чараларды геология жанагындай чалгындоо иштери менен 12 тоннанын тегерегинде бар деп запаска коюшат, мамлекеттик ГКЗ деп. Анан ошондон дагы жүрүп 2013 жылы кайра бир лицензия берилет. Бирок ошого чейин 10 жылы баягы революция болгондон кийин чыр чыккан экен. Чыр чыгып, бул эми Кыргыз алтындын өзүнүн балансындагыны эч кандай мамлекеттик кызыкчылык жок деп ушул компанияга бергенсиңер деп ошол жердеги элдер нааразы болушуп, аны нааразы болушуп, бир оборудованиялар өрттөлгөн экен. Мына ушундай бир окуялардан кийин иш токтотулуп, ошол убакта эми алардын берген маалыматы боюнча Роза Исаковна өзү көзөмөлдөп мамлекеттик баланска алабыз деген бир сөздөр болгон деп элдин айтымында ошол боюнча анан тарыхта калат. Жүрүп отуруп, анан кийин 13 жылы кайра жаңырат лицензия. Лицензияны жаңыртып 33 жылга чейин деп 20 жылдык лицензия берилет. Лицензия берилет, кайра ошол жана чыр болгондон кийинки ушул эле кайра Жонжи Майнинг деп компаниясы калат. Ошону менен иштетип 15 жылы дагы бир лицензия беришет. 2018 жылы 8 февралда президентибиз баш болуп коопсуздук кеңеши ушул кен байлыктары боюнча, тоо кен боюнча өткөндө 9 февралда эртеси берип атат. Аликеев деп дагы бир жолу. А 13 жылы кол койгондо Зилалиев кол коюптур. Андан мурун Эсенаманов кол коюптур. Андан мурун Курманалиев кол коюптур. 2009 жылдар. Анан ошону менен жүрүп, былтыр 2018 жылдын аягында жанагы хвостохранилище деп коет, ошону куруу боюнча элдери кайсы жерге курасыңар, кандай болот, элге экологияга кандай зыяны болот дегенде баарын түшүндүрүп берип, эл дагы өзү макул болуп. Макул болуп, ошону куралы, алтын кен иштесин деп, анан иштей баштайт, жолдорду салат. Ошол комбинаттын өзүнүн иштетүүчү комбинатын сала башташат. Мен ал жерге барып көргөн жокмун, бирок көп иштери болгон да. Бирок ошол менен катары эле 211 миллион сом бонус катары, пул катары, анан жанагы айыл чарба жерин потеря сельскохозяйственных угодий деп коет, ошого дагы төлөтүп, бардыгы бирүү 211 миллион сом төлөнүптүр. Андан тышкары 38 миллион сом эки айыл өкмөткө төлөнүптүр. Бири Миңбулак айыл өкмөтүнө 27 миллион сом, дагы бирөөнө Эмгекчил айыл өкмөтүнө дагы ушул 14 миллион сомдой экен. Берилип, которулуп берилди. Андан башка дагы ар кандай социалдык жанагы маселелер болсо кайрылган экен. Ушунун баарын эсептеп көрсөк, ошол 211 миллион сомдун тегереги экен. Мындан тышкары жанагы ар кандай иштер жүргүзүлүп, жолдор салынып, комбинатка оборудованиялар келип, машиналар алынган бардыгы болуп,
400 миллион сомдой дагы салынган. Анан ушундай иштер болуп аткандан кийин элдери баягы кайра чыгышат. Элдер чыгып экологиясы бузулуп атат, жардырып атат, малыбыз өлүп атат, анан оорулар пайда болуп атат дегенде комиссия түзүп, Кубат Айылчиевичти баш кылып, август айынын башында ага чейин да биздин экотех инспекциябыз, тоо кен боюнча мамлекеттик комитет ушулардын баары элдерге жолугуп, түшүндүрүп айтып, анан келген, элдер өздөрү макул иштетели деген. Анан бирок жана өлгөн малды, анан балдардын жана ооруп аткандардын баарын ошол жердеги лабораторияларда алып туруп, анан кийин бир жуманын ичинде, кээ бири бир жумада экен, кээ бири узагыраак лабораториялык баягы изилдөөлөр чыкканы. Баарына макулдашып келишкен. Анан 4 августта оттук айылынын 2 жараны алардын сөзү менен бир туугандарыбызга жайлоого бараттык эле, анан машинабыз ысып кетип, анан токтодук. Түнкү саат 11 экен. Токтосок ошол 20дан ашык Кытай жарандары өздөрүнчө бир жерде отуруп, алар отурган жери электр энергияны тартып бараткан, столбаларды тартып. Ошол жерде отурган экен, кирип анан кийин суу сурадык. Суу сурасак бирибизди түшүнбөй калдыкпы? Алар кытайча сүйлөдү, биз болсо кыргызча сүйлөдүк. Ошентип анан түшүнүшпөс болот дагы, анан мушташ чыгат. Мушташ чыгып, анан кийин экөө таяк жедик деп атышат. Больницага, ооруканага келип жатышкан, ар кандай анализдери чыкты. Келатып дагы кырсыкка учурашат машинадан. Анан тиги айтып атат, өзүм башым айланып кетип, эмне болгонун билбейм, көзүмдү ачсам аңда жатыптыр. Аңга кирип кетиптирбиз деп. Мына ушундай болуп, анан 6 ушу августта саат 10го чакырышат. Анан Кубат Айылчиевич өзү баш болуп, кайра барып, сүйлөшүп, шарттарын коет. Мурунку барганда 83 пункттан турган шарт койгон. Экологиялары, жумушчуларды жергиликтүүлөрдөн алуу, анан рекультивация маселелери, жанагы хвостохранилище маселелери, ушулардын баарын тең жазып, анан экотех инспекция баш болгон. Миңбулак айылынан 2 киши, Эмгекчил айылдан 2 киши болуп, анан башында экотех инспекциянын өзүнүн адиси турган комиссия түзүлөт. Ошону жанагы иштеп атканда кандай болуп жанагы коюлган дооматтар ишке ашат деп, ошого бир эле жума болгон келгенине. Ишти баштап, лабораториялык анализ чыгаралы, эмнеден өлгөнүн айталы деп. Анан бир сураныч болгон. Эми бирөөнүн коюн баккан балдар экен, ошол 20дан ашык кой козу өлүптүр, ушуну бир жардам берип коелу десе, 80 000 сомдон ашык акчаны кытайлык компания төлөп берген ага. Бирок ал кийин карасак, ал жанагы жардыруудан же болбосо жол салуудан же башка экология бузулгандан эмес, ал өзү ошондой оору менен ооруган деп чыгарып беришти биздин ветеринардык кызматыбыз. Мына ошо менен анан 6-сында чакырышат саат 10го. Анан барып, Кубат Айылчиевичтер бардык маселелерди мындай карайлы, тигиндей карайлы деп бардыгын чечишет. Анан түштөн кийин кетебиз деп атсак, өздөрү айтып атат. Бирөөлөр келди, каяктан келди билбейбиз, телевидение келди, машиналар келди, ошондон кийин кайра бузулат. Анан ал жерде болсо генди айтканбыз, биз гендин баарын токтоттук, машиналардын баарын ылдый түшүрөбүз. Генге эч ким барбайт, компания дагы барбайт. Анан маселени чечкенден кийин, анан же жабылат, же жабылбайт деп инвестор менен да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз деп чечкенбиз. Анан бир аздан кийин кайра айтышат, биз жолду жабабыз деп. Карачи деген айыл бар, нарынга барып жүргөндөр билсеңиздер керек. Ошонун жанына 8 боз үй тигишип, анан аларга да түшүндүрүп айтып, жолду жаппас, мыйзам бузулаарын айтып. Анан жана чогулган жерде өзү 450дөй киши чогулган айылдан. 7-8 айылдан чогулду. Атчандары бар. Негизгилер жаштар. Анан аларда да айтканбыз, ушул ген иштесе бир 400ге жакын киши, бул кыргыздын жарандары ушу айылдардан иштейсиңер деп. Калган баары жана инженерлер керектүүлөрү калат, иштеп аткан кытайлар калган чыгат дегенбиз. Ошо жолду жапты, жолду жаап, анан өкмөткө ишенбейбиз, силер алдайсыңар деген ой болуп, анан бирок келишип, сүйлөшүп, түшүндүрүп айтып, жанагы жараталганды айтпай калыптырмын. Жанагы сүйлөшүп бүткөндөн кийин, биринчи барганда
эми биз сүйлөштүк, Кытайдык компанияга биз азыр өзүбүздүн чечимибизди айтабыз, техникасын түшүрөт десе, болбой анан элдердин баары бир 200дөн ашык жаштар анан өйдө барышат. Өйдө жакка барса, ал жерде мурунку жанагы эки жараныбыз таяк жеген ошого өч алганы келатканбы дегенби, тигилердин айтуусу боюнча Кытай жарандары коркушканбы, ошо таш менен урду деп айтып атышат. Биринчи ошолор баштады деп. Эми аны азыр тергөө иштери тастыктайт. Жанагы кээ бирлерин таш тийип, анан биздин жарандарыбыз жанагы көбүн уруп сабаганда 19га жакын жарандар. Бирөөнүн эми оор жаракат алганы 4-төө. Калгандары ар кандай мындай жеңилирээк жаракат алышкан. 4-төөнү азыр бүгүнкү мен угушум боюнча самолетко салып, ошол компаниянын жетекчилери, анан элчилик жардам берип тияка алып кетти. Өзлөрүбүз арылайбыз, өзүбүз бүтүрөбүз деп. Визалардын баары туура экен алардыкы. Бирок ошондой эми туура эмес окуя болду. Анан жана жол жапканда ушунун баарын айтсак, жарандарыбыз эми туура эмес иштерди да кылып алдык, биз дагы кечирим сурап. Анан бирок биз айттык, мындай эми эки элдин мамилеси ушундай болду. Бирок муну кылмыш ишин козгоп, изилдеп, анан кийин бир укуктук баа бергенден кийин анан жообун бербесек, биз азыр айта албайбыз деп, ал жерге ким барган? Кашкар Астаканович барган, укук коргоо органдарынан. Анан областтын деңгээлиндеги укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баары ошол жерде болду. Мына ошо менен алар дагы келишимге келелик деп кечөө токтоттук. Техниканын баарын түшүрдүк. Анан эми канчасы зыян болду? Ал жерде зыян болгон эми техниканын баары терезелерин талкалады, анчалык деле техникага зыян болгон жок. Мына ушундай менен аяктадык. Тарыхы ошол туура эмес мурун берилип, элге, мамлекетке кандай пайдасы тиет, ачык айтпагандан ошол келген да. Жүрүп отуруп, анан мына биздин иштеп аткан өкмөткө, азыркы бийликке сөз тийип аткан ушул болуп атат. А берилгени эми ар кандай сөздөр айтылып атат, бул өзү коррупциялык эң чоң маселелердин бирөө да. Аны дагы талдап, анан кийин сиздерге, элге айтабыз деген ойдо болуп атабыз. Укук коргоо органдары менен бирдикте. Кыскача ушундай, урматтуу депутаттар.